Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү анын алып баруучусу мен Болот Абдыжаппаров. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиябыздын коногу жаш саясатчы Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков мырза. Алгачкы суроосунда ушул 4 жылдан бери саясат айдыгында жүрөсүз. Бирок ушу 4 жылдын ичинде бир Мавлян Аскарбеков деген бир протест, каршылык көрсөткөн адамдын бир образын жаратып келатасыз да. Бул эмне, кандайдыр саясатка кирүүнүн бир жолубу же кандай бир саясаттын бир имиджиби дегендей? Коомдук саясий ишке биз биринчи ирет 2005 жылы аралашканбыз. 2005 жылы үй бүлөлүк башкарууга каршы элдик көтөрүлүшкө биз да чогуу активдүү катышып, мына ошодон баштап коомдук саясий иште аралашып жүрөбүз. Чынында 2005 жылы бизде чоң үмүт пайда болгон. Мен анда окууну жаңы бүтүп, мен жана менин досторум, курбу курдаштарым баарыбыз жумушсуз оор кырдал эле 2003-2005 жылы. Ошондо үй бүлөлүк башкарууну кулатып, жаңы жашоо башталат. Иш орундары түзүлөт. Жаштарда бир таза үмүт пайда болгон. Тилекке каршы биздин үмүт көп өтпөй таш кабып, эски система уланып, баягы көрүнүштөр башталды да. 2010 жылы дагы мына ошондой көрүнүш болуп, 17 март күнү 2010 жылы элдик курултайга катышып, 7 апрелде активдүү катышып, андан кийин дагы активдүү катышып, ошол баягы үмүт жанданып, мына эми оңолобуз. Эми бир өзгөрүү башталат. Эми жаштардын арасында иш орундары пайда болуп, мамлекетте бир жакшы алгылыктуу иштер жүрөт деген үмүт пайда болгон. Тилекке каршы мына ошодон бери эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Биз аны көрүп өзүбүз ичинен аралашып жүрөбүз. Ошондуктан биз Че Гевара айткандай, эгер акыйкатсыздыкты көргөндө сенин жүрөгүң толкундап турса, сен биздин жолдоштуң дегендей, биз акыйкатсыздыкты көрүп унчукпай тура албайбыз. Биз көтөрүп чыккан маселелердин баардыгы мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекеттин элдин кызыкчылыгын көздөгөн маселелер. 2007 жылы ХИПИК программасы. Сиз жакшы билесиз, мына биздин Эркин эл саясий партиясынын тең төрагасы Айбек мырза ошо аянтта таяк жеп 3 күн ГКМБ түрмөсүндө жатып чыккан. 2008 жылы каркыра сатылган кезде биз да каршылык көргөзүп чыгып, биздин партиянын тең төрагалары аянтта таяк жеп түрмөдө жатып чыккан. 2010 жылы Ош коогалаң болобу, 7 апрель болобу, андан кийин биздин мамлекетке ОБСЕ полициясын киргизебиз деп, мына биз сиз дагы аралашып калгансыз, тикелей тик туруп ошого каршылык көргөзгөнбүз. Андан кийин Бета Стористе болгон окуя болобу, биздин мамлекетте коркунучтуу биолаборатория салабыз деген маселе болобу, же мун сектасы болобу. Мына ушулардын баардыгы биздин мамлекеттүүлүккө шек келтирген, коопсуздукка шек келтирген, элдин кызыкчылыгына шек келтирген маселелерди биз көтөрүп, ошолорду токтотуу аракетинде иш жүргүзөбүз. Эгер биздин иш аракет бирөө жарымга кандайдыр бир протесттик көрүнсө, мен оюмча бул бир аз туура эмес кабыл алуу деп эсептейбиз. Себеби биз бирөөдү кетсин, бирөөдү келсин, же бирөө камалсын, же бизге жумуш орун бергиле деген маселени көтөргөн жерибиз жок. Бул жерден сиз жаңы эле айтып кеттиңиз да, эки маселени алалы. ХИПИК маселесин алалы, анан ошо биолаборатория маселесин алалы. Көп ошол убактагы биолаборатория курабыз, анан ХИПИКке киребиз деген саясатчылар дагы деле болсо кирбей калганына өкүнүп жүрүшөт. Ошол эле Тажикстан ошол эле биолабораторияны куруп, ХИПИКке кирип, азыр мынча карызынан кутулду, андай болду, жакшы программа болчу, түшүнүп түшүнбөй эле депчи. Силер ошондой нерселерге чыгаарда жыйынтыкты каяктан аласыңар? Баягы китепти окуйсуңар же жөн эле бирөөдөн угуп алып эле каршы чыга бересиңерби? Мен тактап айтып кетейин, азыркы акыркы иш боюнча биолаборатория боюнча. Биолаборатория дүйнөлүк фонд, глобальный фонд деген уюм бар. 2002 жылы Торонтодо, Канада мамлекетинде түзүлгөн.
Бул уюмдун негизги максаты дүйнөдө СССР урагандан кийин 15 мамлекетте, анын ичинде Россия мамлекетинде түркүн курал жабдыктарды утилизациялоо максатында түзүлгөн уюм. 22 биолабораториянын ошо негизги максаты бул азыркы эксперттер башкача маанайда. Мен ошо баягы баштапкы биз изилдеген баштапкысын айтып атам да, эмне үчүн биз каршы чыктык. Биз бир чал дежур чал айтып койду деп чыккан жокпуз, ошону изилдеп чыктык да. Ошол глобальный фонд ошол максатта түзүлгөн. Бир топ мамлекет кирип, негизин Американын көздөбү каржылайт. Акыркы 5 жыл ичинде биолаборатория салыныш үчүн түркүн демократиялык мамлекет деп коет, ошолорго $60 миллион бөлүнгөн. Бул Грузия болобу, ошондой мамлекеттерге, баягы революция болуп өткөн мамлекеттерге бөлүнгөн. Бардыгына $60 миллион. Биздин мамлекетке дагы $60 миллион бөлүнгөн. Биз эмне үчүн каршы чыктык? Биринчиден, Кыргыз өкмөтү менен глобальный фонд ортосунда түзүлгөн келишим толук туура эмес, биздин кызыкчылыкты көздөбөгөн келишим болгон. Ал жерде ачык тактагана жазылып турган. Кыргыз эмес коммерциялык уюмдар, биолаборатория салган кыргыз эмес уюмдар эч кандай жоопкерчилик тартпайт деп так жазылган. Ал жагын биздин мамлекетте эң күчтүү юрист, бир нече юристтер менен изилдеп чыгып, келишимди биздин мамлекетке каршы келерин аныктап чыкканбыз. Экинчиден, сиздер жакшы билгендей, Аламидин суу сактагычынын алдында биздин ботаникалык бакчанын башында биолабораторияны салууга атайын орун бөлүп чыккан. 22-23 жылдан бери Аламидин суу сактагычынын түйү толуп калган, тазаланган эмес. Жазы көз мезгилинде суу ташкындаганда түздөн түз биолабораторияны жууп кетүү коркунучу толук ыктымал. Үчүнчү жолу себеп. Биздин мамлекетте биологиялык коопсуздук жана биологиялык чара көрүү мыйзамдары жок. Ушу күнгө чейин мыйзам жок. Бардык өнүккөн мамлекетте бул мыйзам бар. Ал мыйзам биологиялык лабораториялар кандай салыныш керек, кандай сакталыш керек, жана жанандай кырдаал түзүлгөндө кандай иш-чара аткарылыш керек деп бардыгы мыйзам түрүндө чагылдырып бекитилиш керек. Андай мыйзам да жок. Бул бир нече ирет өтө кескиндүү факторлордун эске албагандыктан бул ушул биолабораторияда эки ача пикир пайда болуп атат. Бизде эфир кенен убакыт тапсаңыз, ошол биолабораторияны жактагандар менен сиздерди бир дебатка чакырсак, келип ушул нерсенин бардыгын ордордуна айтып бере аласызбы? Балким алардын да жүйөлүү себептери бардыр. Биз бир маселени көтөрүп чыгаарда сөзсүз түркүн эксперттер менен жолугуп, тегерек столдорду өткүзүп, атайын жолугушууларды өткүзүп, ошонун чечими менен гана позициябызды тактап иш аракет кылабыз. Митингден башка, ушул флешмобдон башка кандайдыр мыйзамдык негизде мыйзам жазуу же бир сунуш киргизүү негизинде башка бир ыкмаларды колдонуп көрдүңөрбү буга чейин ушу маселени чечүү боюнча? Саясий күрөштүн кандай жолдору бар деген кыскача суроону бергиңиз келип жатат окшойт. Тилекке каршы азыркы өзүн саясий элита атаган адамдар булар ачык, таза саясий күрөштү жүргүзө албайт. Себеби бул адамдардын дарамети дагы, деңгээли дагы, көз карашы дагы такыр башка. Биз 2005 жылдан бери түркүн пресс-конференцияларды, тегерек столдорду, жолугушууларды, жогорку кеңеште комитеттин отурумдарын, чоң жыйындарга катышып келгенбиз. Өзүбүздүн конструктивдүү сунуштарыбызды берип келебиз ушул күнгө чейин. Бирок Түркүн маселелер боюнча, чек-ара маселеси, кумтөр маселеси, жада калса мына тамеки, насыбай жана энергетикалык ичимдиктер чыгып атпайбы? Мына ошол маселелер боюнча жергиликтүү депутаттарга дагы сунуштарды берип келебиз, берип жатабыз. Бирок бул азыркы өзүнүн саясий элита атаган адамдардын максаты башка болуп жатат. Алардын максаты кимди кайсы жерге жумушка киргизиш керек, добуш үчүн кимден канча акча алыш керек, жана Кытай болобу, Америка, Турция болобу, же Орусиядан болобу, аларга жагымдуу мыйзамды жазып, жогорку кеңештен өткүзүп, ошодон акча алыш керек. Булардын максаты. Булардын максаты мамлекетти түптөө, оңоо,
өнүктүрүү эмес. Ошондуктан биздин конструктивдүү сунуштарды булар кабыл алып окубайт дагы. Кандай жолдору бар күрөшүү? Тилекке каршы биздин мамлекетте конструктивдүү диалог түшүнүгү жок эсе. Себеби 25 жылдан бери саясий аренада жүргөн адамдардын деңгээли дагы, түшүнүгү дагы калыптанып калган. 90-жылкы баягы өтө бир кырдаал түзүлбөдү, ошо менен калыптанып калган. Азыркы саясий маданият, конструктивдүү дебат, сүйлөшүү деген түшүнүктөрү жок. Азыр президенттен тарта аким бир маселени ачык мына сиздердин студияңыздарга келип, башка студияга келип, түз эфирде сүйлөшөлү деген сунушту кабыл алышпайт. Себеби алар маселе чечүү максатты көргөн жок. Алардын максаты жана мен. Сиз ушу чындыкты чырылдап айтып жүрөсүз. Анча төрт мен билгенден бир 5 жылдын жүзү болду да, андан мурда тааныбасам керек. Бирок сиздин артыңыздан дагы кара пиарлар ээрчип ар түрдүү сөздөр айтылат. Кээ бир учурда интернетке тарап кеткенибизге деле маалым. Ушу Мавлян Аскарбеков акча алып, ар кимдин кызыкчылыгын коргоп митинг уюштурат экен деген. Ошонун кимдер тарабынан чыкты, эмне максат менен чыкты, ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар деген. Бул биздин чабал атайын кызматтын өкүлдөрү тарабынан Ак үй администрация, президенттин администрациясы тарабынан уюштурулган иш-чара. Мен жана башында айтып кеткендей, биз атаандаштык ачык саясий күрөшкө чыга албагандын белгиси да. Биз коомдук саясий чөйрөдө жүргөнүбүзгө мына жакында 14-15 жыл болот. 10-14 жылдын ичинде түркүн гана ушак сөздөр айтылбады. Мени Түлеевке да жабыштырды, мени Бакиевке да жабыштырды, мени Америкага да байлады, мени орустун камчысын чабат деп айтты. Англияда окуп келгем, Англиянын Ми-6 атайын кызматтар менен да кызматташат, ошолордон акча алат. Исламисттерге да байланыштырды. Кыргызда жакшы сөз бар, кыңыр иш 40 жылда билинет. Азыркы абалда кыңыр иш 40 күндө да билинет, тез эле билинип калат. Тилекке каршы ушул күнгө чейин бир да баягы ушак чыгарган адамдар так далил менен эч нерсе айта алган жок. Себеби андай нерсе жок. Биздин максат бирөөдөн акча алып иш кылуу эмес. Биздин максат өзүбүз жашап жаткан, өзүбүздүн мекенибизди оңоо. Биз бул жака бирөөдөн акча алып же бир бийликке келели деген максат менен иш-чара баштаган жерибиз жок. Мен бир нече тил билем. Мен билим деңгээлим жетиштүү. Өнүккөн мамлекеттерге барып жашаганга да мүмкүнчүлүгүм бар, жашап да келгем. Биз азыр ошо саясатка аралашып жүргөн негизги максатыбыз бул бийлик эмес, акча мансап эмес. Мамлекетти сактап, ушул мамлекетте биз жана биздин балдар, биз жашнакай жашасын деген максатты коюп жатабыз. Мавля мырза, мындай болду да, азыр биз парламенттик өлкөгө өттүк. Биздин парламенттин ичинде оппозициябыз бар. Бизге көчүү оппозициясынын кереги жок деп анан президент дагы бир эмес 3-4 жолу ушул ким исми менен сүйлөшөйүн, Нурлан Мотуев менен сүйлөшөйүнбү, Турсунбек Акун менен сүйлөшөйүнбү же Кубанычбек апасы менен сүйлөшөйүн деп шылдыңдап сүйлөшө турган адам жок деп ушул көчөгө чыккан багы бир кезде өзүлөрү көчөө оппозициясы болуп жүргөн адамдар азыр көчөө оппозициясын бир аябай бир эң төмөнкү деңгээлде кабыл алып атат да. Сизди дагы ошондой деңгээлде кабыл алган жок деп ойлойсузбу? Сиз дагы ошо Нурлан Мотуевдин же болбосо баягы көчөдө жөн эле баягы кыйкырып жүрө берген бир адамдардын деңгээлинде кабыл алып атат деп ойлобойсузбу тигилер? Жакында бир Ак үйдүн Жежур гезити бизди ошол деңгээлге түшүрүп теңеп өтө ыплас макала жазып чыкты гезиттен. Ал бир нече жолу жазып чыгышты. Бул биздин позиция мындай, жаңы муун өкүлдөрүнүн позициясы мындай. Биз азыркы бийликке дагы, ага чыгып жаткан оппозицияга дагы кошулбайбыз. Себеби азыркы оппозиция кечеги бийлик өкүлдөрү, азыркы бийлик кечеги оппозиция. Булар 23 жылдан бери кыргыз элине трагикомедия коюп келе жатат. Орун алмашат. Бири бийликке келет, кайра кетет.
элди алдоо менен бийлик башында сакталып келе жатышат. Ошол эле адамдар. 2005-те ким чыкты эле? Ошол эле Атамбаев, Отунбаев, Тургунбаев, Бекназаров. 2010-да ким чыкты? Ошол эле адамдар. Бирок Бакиев жок. Бир адам жок. Ошол эле адамдар чыкты. Бул адамдар биз жөнүндө эмне деп айтаарын бизге кызыктырбайт. Себеби бул адамдар өз потенциалын 23 жылдан бери көргөсү бүттү. Ушул адамдардын иш аракетинен бүгүн менин байкелерим, эжелерим, карындаштарым, инилерим 1,5 миллион дүйнө таптап, Казакстанда кул болуп, Россияда өлүп, башка мамлекетте өз балдарын, кыздарын көрбөй чоңоюп жатышат. Мына менин туугандарым 1,5 миллион. Бул адамдар бизди кандай гана жамандабасын, биз кылып жаткан ишке эл менен Кудай тараза. Биз ак ишти кылып жатабыз, биз өзүбүз кылып жаткан ишке ишенебиз. Ошондуктан түркүн ушактарга жанагындай дежур азыр мына мен ошол адамдарга айтып коеюн, интернетте отурган өтө пас билим деңгээли жокко эсе кече базарда же болбосо чала бандит, чала спортсмен адамдардын баардыгы бир буту менен саясатка илешип алып, аларга баягы тыйын тыйпыр берип коюп, же эртең депутат кылам деген бир сөзгө алданып алып, бүгүн интернетте отуруп алып, түркүн ушактарды, түркүн жаман сөздөрдү жазып, азыркы бийликти кош колдоп, кошомат кылып ошолорду колдоп келет да. Бул адамдарга да айтайын, бул күн да өтөт, бул бийлик да өтөт. Себеби булардын биологиялык убактысы келип жетти. Булар моралдык жактан чарчап, потенциалы толугу менен жокко эсе болгонун азыр элге таанытты. Эртең жаңы муун, жаңы күч келет. Мамлекет өзгөрүлө баштайт. Сөз менен эмес, иш менен өзгөрүлө баштайт. 10 жылдап эмес, 4 жылдап эмес, 2-3 жылда өзгөрүүлөрдүн башатын биз көрө алабыз. Ошондо эл бизди колдогондо биз алгылыктуу ишти баштайбыз да. Ошого чейин сатып жиберет деп ойлобойсузбу баардыгын? Мына ошого чейин сатып жатканын мына биз бүгүн жана сиз айтып кетпедиңизби? Сиздерди баягы протесттик иш чараны өткөзөт депчи. Биз ошондуктан азыр күрөшүп жатабыз. Мына Кыргызгазды $1 сатты. Биз айттык Кулмурзаевди, Жайсаңбаевди убагында 18 миллион чыгарып кеткен, Чудиновду, мына Кыргызгаздын башчысы болуп турат, азыр дагы бир партиянын төрагасы болуп алыптыр. Мына ушундай адамдарды жоопко тартуу менен башташ керек. Башка стратегиялык объектилер саткан адамдарды иликтеп чыгып жоопко тартыш керек. Жана кийинки сатыла турган объектилерди токтотушубуз керек. Биз Эркин эл саясий партиясынын экономикалык программасы эмне? Биз стратегиялык объектилер мамлекеттин көз карандыгында калыш керек. Мына азыр Айыл банкты, РСК банкты сатууга даярдап жатышат. Кыргызстандагы банк 24 банктын ичинде биринчи 5 банктын ичинде РСК банк, Айыл банкы турат. Портфели боюнча эң пайда алып келген банктарды. Кыргыз Телекомду сатайын деп жатышат. Кыргыз темир жолду сатайын деп жатышат. Жана башка стратегиялык объектилерди сатууга даярдап жатышат. Биз ошого каршы туруп жатабыз. Мына биз конструктивдүү сунуш киргизгенбиз 2011-2012 жылы. Кыргызгаз банкрот болду. Иштей албай калды. Түтүктөрдүн баары чирип бүттү деп элдин башына айланып жатпайбы? Биз ошондо конструктивдүү сунуш киргизгенбиз. Европа жана башка мамлекеттердин тажрыйбасын иликтеп чыгып, мисалы Европада биз ошо сунуш киргиздик. Кыргызгазды 3 компанияга бөлүш керек эле. Биринчи газ чалгындоочу, экинчи газ жеткизүүчү жана үчүнчү газ бөлүштүрүүчү. Мына газ иликтөөчү жана газ жеткизүүчү, түтүктөр, транспортировка деп коет го. Ошол эки компанияны Кытайга сатабы, Орусга сатабы, башкаларга сатабы ачык өткөзүп аукцион менен сатканга болот эле. Бирок газ бөлүштүрүүчү компания мамлекеттин карамагында калыш керек эле. Азыр энергетика системасы ошондой да. Бирок азыр кээ бир энергетиктер бул туура эмес система экен. Мунун баарын бириктириш керек. НЭСКти, электр станцияларды, ана жанагы экил Север электр, Восток электрдин баарын бириктирбесек, акчага акы кеткен дайын таппай атабыз тутпай мисалы. Бул биз сатылып жаткан стратегиялык Кыргызгаз боюнча сөз.
Эгер энергетика жаатына кайрыла турган болсок, сөзсүз Феликс Кулов 10 жылдан бери энергетиканы сатып, приватташтырып алуу аракетин көрүп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Мына былтыр атайын мыйзам долбоорун даярдап, ошол Кыргыз мамлекетинин энергия компанияларын башка мамлекеттерге, башка компанияларга ижарага берүү, же залогко коюу, же сатып жиберүү жогорку кеңештин чечимисиз кылса болот деген мыйзам долбоорун жазып чыккан. Мына биз да ошондо каршы чыкканбыз. Эми энергетика компаниясы боюнча айтып атасыз, сөзсүз биз бул тармакты толук реформалабышыбыз керек. Себеби мына эң көйгөйлүү маселе, мына азыр Өзбекстанда бизде баягы шантаж кылып жатат, Борбор Азиялык энергия айлампадан чыгабыз деп. Биринчи, энергия көз карандылыкты камсыздаш керек. Экинчи, ичиндеги коррупциялык маселени чечиш керек. Себеби реформа жүргүзүү үчүн бир татыктуу кадрлар керек. Татыктуу кадрларсыз реформа жүргүзүп, ал жакты оңдоо мүмкүн эмес. Мына азыр 3 фазалык электр энергияга бааны көтөрдү. Бул деген сөз эртең Балкибековго окшогон дагы бир атка минер, акчанын баардыгын урдайт дагы Шиншила же Улуу Британиядан дагы бир өзүнө остров сатып алат. Ошондуктан ал жаатты реформа жолун татыктуу гана кадрлар ишке ашыра алат. Ансыз эч кандай реформа болбойт. Акыркы сиздердин акцияларга токтолсок, флешмобторго, Тезекпром флешмоб. Ошо Тезекпром флешмобунда байкашымча жаштар биригип, колдукташып, ынтымакта экен жаш саясатчылар көргөзүп атасыңар да. Ушул бойдон ынтымак сакталып калат деп ойлойсуңарбы, мисалы? Эртең колго бийлик тийгенде же араңарда кээ бир жаштар нары секирип, бери секирип, сатылып кетип, азыркы биздин эле ага улуу саясатчылардай жолго барбайт деп ким кепилдик бере алат? Туура суроо. Биз азыр ошол процесстен өтүп жатабыз. Биз азыр табигый электен өтүп жатабыз. Акыркы 10 жыл, акыркы 5 жыл, мына сиз дагы ошол коомдук саясий иш-чарада аралашып калдыңыз. Мына биздин жаныбызда жүргөн эле бир топ кыздар, балдар. Бири бийликке сатылып азыр түркүн иштерди иштеп жүрөт. Бири өздөрүнүн нак жүзүн көргөзүп, азыр коомдон четтеп калды. Мына ошол сымак биз азыр табигый электен өтүп жатабыз. Кимдин ким экенин убакыт жана кылган иши көргөзөт. Ошондуктан биз бүгүн бийликке жутулган жокпуз. Себеби пассионардык топ түзүлө элек. Себеби бирине бири ишенген, сөзүнө бекем турган, позициясы түз мырзалар жана айымдардын тобу, пассионардык тобу азыр түзүлүп жатат. Бул процесс жүрүп жатат. Буйруса мына аз калды. Биз азыр Кыргыз мамлекетинин булуң бурчунда жаңы чыгып келе жаткан өтө активдүү, потенциалы бар, көз карашы түз, колу жана жүрөгү таза айым мырзалар менен жолугушууларды өткүзүп, жакында Чокморов резолюциясын да кабыл алып жарыяладык. Андан кийин Баткен жергезине да барып келдик. Мына жакында Талас жергезинде чоң иш-чара болот, андан кийин Ошто болот, Нарында, Көлдө болот, бардык жерде өткөзмөкчүбүз. Негизги максаты мына ошондой потенциалдуу, таза адамдардын башын бириктирип, күчтүү команда түзүү. Бул команда түзүлгөндөн кийин гана биз чыныгы саясий күрөштү баштайбыз. Азыркы болуп жаткан иш-чара бул эртеңки чоң күрөшкө даярдык. Кээ бир генералдар биздин колубузду, бутубузду бүгүн кайрып жатат. Бирок айта кетейин, күрөш баштала элек. Күрөштүн башаты, чыныгы күрөш эртең башталат. Мен ушу бир нерсеге таң калам да, эмнеге силер ушу флешмобторду өткөзсөңөр эле бийлик аябай баягы кызыгуусун арттырып атат да. Эмнеге мындай болуп атат? Мисалы, жакында эле маалымат тарады, ошо Баткенде болгон иш-чарада филармонияны бербей койду, же коркуп атабы, же эмне болуп атат, же чочулап атабы, же жөн эле силерди теңине албай атабы? Биз азыркы бийликке дагы, оппозиция дагы альтернативалык жаңы саясий күч.
Биз азыр бийликке оппозицияга чыккан жерибиз жок да. Эмнеге андай кылып атат деп ойлойсуз? Себеби булар түшүнүп жатат. Биз системдүү түрдө иштеп жатабыз. Биз көйгөйлүү маселелерди көтөрүп жатабыз. Жана биз ошолорду чечүүнү талап жатабыз. Биз элдерге акыйкаттыкты, чындыкты жеткизип жатабыз. Биз элдерди акча эмес, административдик ресурс эмес, күч эмес, таза идея, акыйкаттык менен өзүбүзгө тартып жатканыбызды булар билип жатат. Себеби адамдар чын жүрөгү менен ишенип колдогондо гана биз чоң өзгөрүүлөргө жетишебиз. Биз акча менен, биз булар 23 жылдан бери Кыргыз мамлекетинин мүлкүн, завод фабрикаларын, жер суузун, стратегиялык объектилерди сатып топтогон миллиард акчаларына каршы акча кое албайбыз. Биз буларга каршы акыйкаттык жана чындыкты гана кое алабыз. Ошондуктан булар түшүнүп жатат. Биздин күч идеяда, биздин күч чындык менен акыйкаттыкта. Эл биздин үндү угуп, бизге ооп, бизди колдойт. Ошондо булардын акчасы дагы, булардын дежур чалдары дагы, жанандай отурган пас дежур балдары дагы, армиясы дагы жардам бере албай калат. Ким тарабынан кетип атат билбейм. Бирок бир топ баягы жагымсыз маалыматтар силер тууралуу көп эле тарап атат да. Мисалы азыркы сиздер уюштурган акциялар бул арзан акция, арзан пиар, сама пиар деп. Өзүн өзү пиарлоо, арзан акция аркылуу өзүн өзү пиарлоо атат да. Мисалы эле кече өткөзгөн Шералынын чокою, же ошол эле Тезек Пром, ошол эле Чокморов деп. Ошолорго сиз кандай жооп берет элеңиз? Мен андайларга жооп бербейм. Себеби ал адамдар кайсы гана бийлик келбесин, ошо бийликтин камчысын чабат. Жана айтып кеткендей, ал өтө пас адамдар. Мына азыр эртең видеодон да көрөт, мен ошол адамдарга айрылып кетмекчимин. Адам биринчи өзүн өзү сыйлаш керек. Бирөөдүн сөзүн сүйлөп, бирөөдүн камчысын чаап, бирөөдүн айтканын кылган бул кул. Өз позициясы, өз ою жок адам бул кул адам. Манкурт, маргиналдашкан бир коомдун бөлүгү. Бул адамдарга жооп берип, бул адамдарга бир нерсени жеткизип болбойт. Себеби эртең биз бийликке келген күндө дагы бул адамдар биздин сөздү сүйлөп, биздин камчыны чабат. Биз сырбасак дагы. Ошондуктан бул адамдарга биз көңүл бурбайбыз. Эми келечекте да кандай акциялар бар? Бизде пландарыбыз көп. Жакынкы план бул буюрса ыйык Рамазан айы бүткөн соң Таласта чоң жыйын өтмөкчү. Ал жыйындын негизги максаты жаңы муундун өкүлдөрүн тааныштыруу, бириктирүү, Талас шаарынын, Талас аймагынын көйгөйлүү маселелерин талкуулоо, ал маселелерди чечүү жолдорун бийликке сунуштоо. Андан кийин андан чоң иш-чара Ош жергезинде болмокчу. Ушундай иш-чаралар бардык региондордо болуп, октябрь, мүмкүн ноябрь, ушу күздүн ноябрь айларында Бишкек шаарында жаңы муун өкүлдөрүнүн чоң курултайын өткүзүүнү биз пландап жатабыз. Ал курултайда өтө актуалдуу маселелер каралып, чечимдер кабыл алынмакчы. Мен бир сөз кошумча айтып кетейин. Биздин акыркы флешмоб Баткендеги боюнча жана кечеги болгон пресс-конференцияда бийликтин реакциясы боюнча бир оюмду айтып кетейин. Дүйнөдө эң коркунучтуу жана эң курч революциялар бул жаштардын катышуусу менен жана жаштардын баштоосу менен болгон. Францияда болобу же башка жерлерде болобу. Азыркы бийлик тарабынан кылып жаткан же кээ бир бийликке жагынам деген адамдардын тарабынан бизге каршы кылып жаткан иш-чарасы бул туура эмес. Себеби жаштарды курчутуп, жаштарды радикалдашууга түртүп жатышат. Биз конструктивдүү жол менен иш алып баралы деген оюбуз бар. Бирок бийлик кылып жаткан, бизге каршы кылып жаткан иш-чарасы
жаштардын бир бөлүгүн радикалдашууга түртүп жатат. А радикалдашкан жаштарды эч ким токтото албайт. Радикалдуу кадамдарга баргандан чочулабайсыздарбы? Мисалы, бизде Кыргызстанда карап отурсак, чоң саясатчылар, чоң крим төбөлдөр, депутаттар баягы бир ок менен эле жалпы өчүп ошо менен тергөөдө аягына чыккан жок. Бир дагы депутат Кыргызстанда канча депутат өлдү, жогорку кеңештин депутаты өлүп атат да. Медет Садыркуловду алган деп экинчи адам эле, ошол адамдардын көбү эле баягы билинбей гүмжан болуп калды. Аларга салыштырмалуу баягы сиздер жаш болуп атасыздар, артыңызда анчалык күч жок болуп атат дегендейчи. Анан бир кандай бир чочулоолор пайда болбойбу? Бийлик үчүн, бийликке баягы көксөгөн адамдар баягы ар кандай кадамдарга барып коюшу мүмкүн да. Баатырдын башы канчыгада дейт Кыргызда. Биздин дагы бир ирет айтып кетейин, биздин максат бийлик эмес. Биздин максат мансап, акча эмес. Биз ушул мамлекетте жашынакай жашоо турмуш куралы. Ушул мамлекетти сактап калалы. Менин балдарым ушул мамлекетте өссүн. Биздин үрп адаттар кыргыз болуп өссүн деген максатта биз ушундай оор жолго чыгып жатабыз. Эгер биз корксок, биз 2005-жылы чыкпайт элек, 2007-жылы чыкпайт элек, 8-жылы чыкпайт элек, берки иш-чараларды өткүзбөйт элек. Дагы бир жолу айтып кетейин, сиз жана жакшы айттыңыз, бир топ атка минерлер атылып кетти, белгисиз өлүп кетти деп. Бул ошол саясий топтун күрөшү. Булар ошентип күрөшүп өнүп калган. 90-жылкы бандиттик разборкалар, уруп тартып алмай, бул ошол ойдо калыптанып калган адамдардын деңгээли жана иш аракети. Азыркы биз көтөрүп жаткан, биз биригип жаткан жаңы саясий күч бул такыр башка деңгээлдеги, жаңы деңгээлдеги саясий күрөш болот. Биз бирөөдү өлтүрүп, бирөөдү атып кетүүдөн алыспыз. Биздин көз караш, биздин саясий күрөш такыр башка деңгээлде болмокчу. Бул күрөшкө биз бандиттерди же жана мыйзамдагы урууларды толтуруп койбоду. Жок, биз элди тартмакчыбыз. Бизди эл колдойт. Бизде акча жок. Биздин бандиттерибиз жок. Бизде курал жок. Бирок бизге ишенген эл болот. Ушу биздин көрсөтүүбүздүн аягында позитивдүү бир нерсе менен жыйынтыктасак, азыр мына бир 10 жылдан кийин Мавлян Аскаров кандай болот? Аскарбеков. 10 жылдан кийин Мавлян Аскарбеков кандай болоорун айткым келбейт. Мен 10 жылдан кийин биздин мамлекет кандай болоорун айткым келет. Кандай болот дейсиз? 10 жылдан кийин биздин мамлекет 1,5 миллион жаштарыбыз өз мекенине кайтып келип, биздин мамлекеттин Борбор Азияда эң коопсуз мамлекеттердин бири болот. Биздин мамлекетте эң күчтүү коомдук бийлик. Биздин мамлекет өнүккөн. Биздин мамлекетте кичине балдар бара турган бакчалардын жаңы түрлөрү, мектептердин жаңы түрлөрү, окуу жайлардын жаңы түрлөрү. 10 жылдан кийин биздин мамлекет прогресстин, билимдин, илимдин очогуна айланган, финансы операциялардын очогуна айланган өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деп ишенем. 10 жылдан кийин биздин мамлекет ушул Борбор Азиялык эмес, Евразия чөлкөмүндө эң ири, эң бай, эң коопсуз мамлекеттердин бири болот деп мен ишенем. Бизде бардык шарттар бар. Биз жаңымун өкүлдөрү бир топ мамлекеттерде болдук. Салыштыруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына мен жакында Израилде да болдум. Чөлдү жашылдандырып укмуш мамлекетке айландырышты. 50-60 жылдын ичинде жок жерден мамлекет түзүп 8 миллион калкты чогултушту. 10 жылдан кийин биз 10-15 миллионго калкыбыз жетип, эң күчтүү мамлекеттердин катарына кошуларына мен көзүм жетет. Жана биз бардык аракетти ошого жумшамакчыбыз. Мавлян мырза дагы бир жолу
биздин ушу куттук студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин маегибиз токтобойт деп ишенем. Мындан ары да уланып, мындан ары жаңы ойлор, жаңы идеялар, жаңы күрөштөргө болгон пландар айтылат деп ушу сизди ар дайым ушул жерден күтүп, ушу элге өзүңүздүн пикирлериңизди айтып турууга чакырабыз. Дагы бир жолу ушундай мазмундуу бойлоруңуз үчүн рахматыбызды айтмакчыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.